ошол жанагы 2016-17 нерден чыккан автомобильдер. Анан кийин интернеттен талашкан, сендики, сен эки депутатыбыз бар, эки депутатыбыз, мен ошону киргиздим, мен жанагы жергиликтүү айлык балансын өткөздүм деп, анан кийин мамлекеттен атайын катты чыгарышып интернетте мен кылдым болушкан да экөөчү. Мен ошондо айткам, экөөңөр тең туура эмес кылдыңар деп. Эмне үчүн дегенде деген ошондо эле айткам, экөөң тең туура эмес кылдыңар, экөөң теңер оюңар ого айылда жана жергиликтүү фонд болуп атат. Ол күчүңөрдөн келе турган болсо ошондо республикадан алып келбейт белеңер финансированияны. Алып келдиңер дагы көксерек айлык өтүнүн мойнуна илип койдуңар. Көксеректин акчасы жок болсо, башкасы жок болсо алып келип балансына койдуңар. Кайсы келдир деп, ошо республиканын белгилеп балансында турган жолду алып туруп, райондукуна айыл өкмөттүкүнө койду. Аягында эмне болду? Ошо көксерек айыл өкмөтү тендерди өткөздү, бир компанияга берди. Анан кийин ковид болду, башка болду дейт, аягында 29 миллион акчаны тартыш болду. Мына өткөндө 1-майда да болгондо, отурум болгондо, жанагы марекези болгондо, юбилей болгондо, мен ошондо келе албай калдым, Германияда болуп калдым, жанагы иш сапарда. Ошол жерде бир нече аткаминерлер сөзүн берген. Мына 6 ай өттү, дагы жыйынтыгы жок. Элди алдай берген менен жанагы, азыр эми ДЭУну жамандайсыңар, ДЭУ иштебейт деп. ДЭУга быйылкы жылдын эсебинен оңдон түзөтүү жанагысына 5 миллион акча которуп берген. Ал жамак, жанагы сиз айткан ошо базар учада жамактар жаз келсин, тоң келсин, жер кичине кургасын, ошондон кийин жанагысын баштайт. Азыр ДЭУ буну орток бел массивин сүргөнгө да башка кылганы болбойт. Эмне үчүн дегенде акча каражатыга каралган эмес. Эртең берип боло турган болсо, могу жерде отурат, милиция отурат, СМБ отурат, баардык иш козгойм, несилево использование деп. Ал жол могу жерден Поскайден баштап, мисалы, Алапка, Чаткал, Таласкеровке жол. Бүт барды ошол компаниянын мойнунда жагалмайды. А бул жагы болсо ошол салып аткан компания. Ошол компания жолду бүтүрүш керек эле, башагы менен 5 километр анан бордюрлар калды. Азыр эми бул жерден кече аким менен да азыр мына Убайдуллаевич менен да сүйлөшүп атабыз. Кече мына айыл өкмөт менен Көкташ айыл өкмөтү дейбизби, же болбосо азыркы боюнча Ынтымак айыл өкмөтү менен сүйлөшкөнбүз. Азыр бир Көксерек Көкташ болду. Буларда азыр 200 миллион бюджет бар, туурабы? Сага тапшырма, Убайдуллаевич. Ону анан улуттук коопсуздук кызматы. Силер прокуратура менен биригип юридический оценка берип койгула просто. Анан бул жерде жанагы кармоо отура бергенин кажети жок. Бул жерде ретендер кылганга башка убакытта жок. Силер жанагы туруп сиз өткөндө сүйлөштүк кече, дагы сүйлөшөбүз бул боюнча. Акча каражатын карап, териштирип чыккыла, болгону ал жерде 30 миллиондун акчанын кереги жок, где-то бир 15-20 миллиондун акча каражаты кетет. Ошону бүтүрүп сиз жаңы келген бир айыл өкмөт, эми байыштын Абдулайдын колунан кичине жетпей калган башка айыл өкмөт. Эми сиздин колуңузда баардыгы турат, тажрыйбаңыз бар, байышыңыз. Сиз ошону контролдоп алып, бул жактан кече аким менен сүйлөшкөнбүз. Керектүү акча каражатын бөлүп бериңиз. Жергиликтүү жана депутаттар менен сүйлөшүңүздөр, барганда дагы ордунда да сүйлөшөбүз. Эртең бул вопрос 1-майда да көтөрүлөт, Көксеректе да, Көкташта да көтөрүлөт. Эмне үчүн дегенде ушул жол артерия болуп атат. Эки район жабыркап атат да. Эки район. Бул жерде Сумса, Шакапта, Чапкалы району, анан кийин биздин 3 айыл. Өзүңүз деле эртең кыйналасыз, барып келип көрүп жанагы. Ошол жолду 3 ай 4 айлык срокку коюш керек. Жанагы компания. Анан бүтүрүш керек. Ошол жол